Жантөре Жолдошевич, şu тести модернизациялоо кимдин инициативасы болгон? Өткөндө Кыска эле айтсаңыз. депутаттык комиссияда да айтканмын, модернизациялоо 1996-97 жылдан бери эле көтөрүлүп келаткан. Жок, 2013-жылы кимдин 2013 жылы февраль айында Совет оборонада первоочередные задачи дегенде каралганда, ошол жерде реконструкция тест 1 пункт болуп кирген. Өкмөттүк болгонбу? Премьер-министр сиздин инициативаңыз болгонбу? Мен өкмөткө бекип атканда 2012 жылы менин программам бекитилгенде ошол жерде 1 пункт болуп кирген. Сиздикиби? Ооба. Рахмат. Финансирование ушул Кытай мамлекетинен Эксим банктан сүйлөшүү кимдики болгон? Кимдин инициативасы болгон? Сапар Жумакадырович. Сүйлөшүү мен билбейм кимдин инициативасы. Биз документтер менен карап көрүш керек да, качан ошо сүйлөшүүлөр башталганда. Мен айтып кетейин, менин катышуум кайсыл бул жерде? Си Цзиньпин мырзанын визитин даярдап атканда Кыргызстанга, ошондо подключение болуп иштеп баштаганбыз да, Алтынбек Турдубаевич. Документтерди ачып карап көрүш керек да, качан ошо инициатива. Жантөре Жолдошевич, же сиздики болгонбу ушул кредитти алуу ушул Эксим банктан? Кимдики болгон? Банктан кредит алуу менин инициативам болгон эмес. Бул жерде 4 компания инвестициялык компанияларды издегиле деген тапшырма болгон министрликке. Ошол жерде 4 компаниянын сунуштарын карап чыккан. Ал жерде 2 компания, СМЕК компаниясы менен ТВЭ, бизге ушул проекттин берсеңиздер, биз финансированияга жардам беребиз деген сунуштарын айтылган корутунду менен мага келишкен. Мен МИДтен сурайын анда. Эрлан Бекешевич, кимдин инициативасы болгон? Сиз билишиңиз керек да. Эксим банк менен сүйлөшүү жүргүзүү кимдики болгон? Сиз как министр, сиз бүт ушуларды уюштургансыз да. Жок, биз аларды уюштурган жокпуз. Менде андай маалыматым жок. Ким аны башталган? Менде андай маалыматым жок. Мен эсимде жок, айтып бербейсиңиз. Айтыңыздар, ким? Темир Аргынбаев, сиз билсеңиз айтып бербейсизби? Темир Аргынбаевич айтып коюңузчу. Энергетиканын акыбалы акыркы убактарда өзүңүздөр билесиздер, абдан оор акыбалга түшкөн. Ошондо энергетиканы өнүктүрүү боюнча концепция болгон. Бул 2007 жылы башталган. 2007 жылы сүйлөшүүлөр болуп, биринчи датка подстанциясын куруп, жанагы Өзбекстандан көз карандыктан кетүү болгон. Анан кийин экинчи этап менен датка кемин чубалгысын куруп, анан кийин кемин подстанциясын куруу болчу. Анан үчүнчүсү бул болсо ички шакекчени түзүп, анан түндүктөгү кубаттуулукту көбөйтүү боюнча тестти модернизация кылып, ага кошумча кубаттуулук берүү болгон да. Бул 2007 жылдан бери келаткан мына комиссиянын башында корутундусунда окуп көрсөңүздөр, башында ошол жазылып турат 2007 жылы башталган деп. 2008 жылы датка подстанциясы башталды, 500 киловольттук. Ага чейин бизде андай подстанция жок эле. Биз толук Өзбекстандан көз каранды болчубуз, подстанциябыздагы диспетчер да ошол жерде болчу. Ана чын жырчасы ошондо да. Негизинен ошол эмеге байланыштуу, концепцияга байланыштуу энергетика министрлиги өзүнүн иш аракетин кылып каттарды жазган. Сүйлөшүүлөрдү ошол убакта Кытай менен сүйлөшкөндө билесиңер, тышкы биздин ишти президент алып барчу. Анан кийин президент сүйлөшүүлөрдү баштап, акчаны тартуу боюнча ошол Кытайдын жетекчилиги менен сүйлөшүлгөн. Муну Бакиев баштаган убагында, андан кийин Атамбаев улантып кеткен. Биз 3 кредит алдык ал жерден. Датка подстанциясына 2007 жылы, 2013 жылы бүтүп ал ишке киргизди. Андан кийин экинчи этап менен датка кемин
леп кетти и подстанция менен ал жерде кеминде билесиңер 3 подстанция курулду. 500 киловольттук, 220 киловольттук, анан 35 киловольттук деп. И ошондон кийин биз ички шакекчеге кирип кеттик. А үчүнчүсү жана ТЭЦ болчу. Темир Арганбек туура айтасыз. Алмаз Арченович ошол акчаларды сүйлөшүү, ошолор тартып келди деп көп эле жолу өзү ийгилик катары айткан, биз колдоп турганбыз. Акчаны тартып келди. Ошол иштердин бардыгын Сапар Жумакадырович сиз жүргүзгөнсүз. Уюштуруу иштерин, жолугушууларды сиз заводдел болгонсуз. Азыр айта бербейсизби ушундай болгон, биз тапканбыз деп. Алтынбек Турдович, мен андан баш тартпайм, сөзсүз. Мына Ошону айтпайсызбы? Си Цзиньпин мырзанын мамлекеттик сапарынын алкагында сөзсүз бүт материалдардын баарын даярдаганбыз биз. Совещанияларды өткөргөнбүз. Ал жерде бүт документациянын баары бар. Буякта архивтерден деле менимче ДСП-ңызда жүрөт, бүт кагаздарыңызда жүрөт. Бүт баары бар. Ошону эле айтпайсыңарбы? Мына Си Цзиньпин мырзанын келерин алкагында биз бүт жумуштардын баарын жүргүзгөнбүз. Мен муну айтып келе жаткам, азыр дагы кайталап кетейин. Кытай мамлекетинде сөз жок. Акча берип аткандарды эч жамандештин кереги жок. Рахмат аларга. Бирок ошол условияда алып аткан бизде болот атпайбы? Туурабы? Алып атканда сөзсүз тарап сүйлөшүү жүргүзөт да. Ошо сүйлөшүү жүрүп атканда баягы условия шарттардын баарын карап эмеш керек болчу, туура. Шарттарды караш керек. Туура болду беле ал шарттар, туура эмес болду беле деп. Жантөре Жолдошевич, сиз как премьер-министр ошо маалда мурда Минтранс болуш дегенсиз. Буга чейин ошо 2%тен акча алынган беле? Тем более коммерческий банктан. Илгери. Бул Международный валютный фондтун киргендерден Азия банкы, Всемирный банктардан мындай процент алган эмеспиз. 1,5%га дер алып жүргөнбүз. Анан ошонун негизинде, мына сүйлөшүүлөрдүн негизинде мен Кытай Эл Республикасынын премьер-министрине кат жазган экенмин, 2,8ден 1,5га түшүрүп бериңиздер депчи. Бирок алар жанакындай жообун берди. 2% льготный периодду 7 жылдан 11 жылга жылдырып берели деген. Ошол менен жана кандай элемент эле бул? Грант элемент туура келип, ошол менен келишимдер түзүлгөн. Негизинен урматтуу депутаттар, акчанын алынышы туура эмес алынган. Льготный период, акчанын срогу 20 жыл болгон, проценти кымбат болгон. Биз 0,75тен ашпаган акча алганбыз. Аны жакшы билесиздер. 2% коммерческий банк, бүткүл дүйнөдө бүт дүйнөлүк банк, азиатский банк, исламский банк развития. Ушулардан эмне үчүн албадыңар? Же бирөөңөр кат жолдодуңарбы ошолор менен? Ким сүйлөштү? Сапар Жумакадырович, ошону сүйлөшкөнсүңөрбү? Тилекке каршы ал биздин ошол моментте функцияга кирген эмес. Себеби мен айтып атпаймынбы, биз Си Цзиньпин мырзанын визитин даярдап атканда эметкенбиз. Ал маселе менен өкмөт алек болуш керек болчу. Өкмөттөн сураш керек. Өкмөт алек болсо да өкмөттүн ишин эмне силер алып турганда бул Эксим банк менен сүйлөшүп атасыңар анда? Себеби Эксим банк. Анда сиз эмне функцияңызды анда өзүңүздүн эмеңизди бузуп атасыз анда? Алтынбек Турдубаевич, Эксим банк менен биз сүйлөшкөн жокпуз. Мен дагы Тибей менен ким сүйлөштү? Тибей менен да сүйлөшкөн жокпуз. Команданын Жок, мен сизге түшүндүрүп берейин. Кош бергиле. Тибей менен да сүйлөшкөн жокпуз, Эксим банк менен да сүйлөшкөн жокпуз. Биздин функция бул совещанияларды өткөрүү, готовность подписания тех или иных соглашений болчу. Ошону мен сизге дагы бир жолу Сапар Жумакадырович, кечирип коесуз. Сиз менен МИД ушул ишти башынан аягына чейин контроль кылгансыздар президенттин атынан. Ошондо Жантөре Жолдошевич, Артыкбаев кыймылсыз, кынтыксыз ишти жылдырышкан ошолордун катарында биз дагы, парламент дагы. Алтынбек Турдубаевич, сөзсүз, мына биз туура эмес айтып атсам оңдоп коюңуз. Мен сизге айтып коеюн, сиз туура айтып атасыз. Биз, мына мен дагы бир жолу айтайын. Бул келишимдердин даярдыгын аныктап президентке улам доклад берип турганбыз. Бул туура. Эң биринчи жоопкерчилик Сапар Жумакадырович менен МИД экөөндө. Анан калганыбыз четинен артынан жооп беришибиз керек. Туурабы? Мен сиз менен макул эмесмин. Биз мына саясий, мен сизге дагы бир жолу айтайын, мына президенттин жумушун аппарат президент алып барат. Мен өзүмдүн непосредственный функцияларымды аткарып аттым. Саясий чечимге, ТЭЦ курулуш керек деген чечимге менин тиешем бар. Бирок сиз айтып атпайсызбы, мына бул жерде кайсыл маселе көтөрүлүп атат? Бул жерде
акчалар каяка кетти? Бул 386 миллион доллар. Бул нак акчабы, туура кеттиби ал акча деген маселе болуп атпайбы бул жерде? Же келишимди туура жазылдыбы, жазылган жокпу деген маселе болуп атпайбы? Туурабы, Алтынбек Турдубаевич? Мен сизге да бир жолу айтып атам. Саясий чечимге менин да тиешем бул жерде бар. Бирок биз ал жерде ТОсу же башка нерсесине киришкен жокпуз да. Анын биздин эмебиз жок да. Кош берип койсуңарчы. Мен сиздин ТОго же башка киришкен жок деп айтам. Мен финансирование келгенин кандай условияда, кандай багытта алынганын айттым. Кымбат алынган, коммерческий банктан алынган, сроктору аз алынган, ошонун үстүндө сиз тургансыз. Мен ошону айттым. Күч органдарына кайрыларым. Сиздер башынан баштаңыздар. Аварияда кеп эмес. ТОдо же башкада эмес. Акчанын келиши кандай сүйлөшүүлөр жүргөн. Биринчи сиздер МИДтен баштаңыздар. МИДтен чыгып анан Сапар Жумакадыровичке келесиздер, анан калганына, анан бизге чейин парламентке жетесиңер. Ошондо тур болот. Уруксат болсо, Алтынбек Турбаевич, конкрет туракка айтсаңыз, МИДке кандай суроону коюп атасыз? Сулайманов депутаттын микрофонун кошкула. Сиз ошол переговорлорду баардыгын уюштургансыз. Сиз Кытайда посол болуп тургансыз убагында. Сиз Китайбетсиз, сизге переводчиктин да кереги жок. Ошол менен бүт переговорду сиз жүргүзгөнсүз. Ал боюнча бизде толук маалыматтар бар. Бүт нерсе башынан аягына чейин менде бар. Убактысы келгенде мен сизге өзүңүзгө эле көрсөтөм. Алтынбек Турдубаевич, Нерселерди бүт ушундай иштерди жүргүзгөнсүз. Сиздин ишиңиз болчу, МИДтин сиз министрсиз. урматтуу Алтынбек Турдубаевич, мен кечирим сурайм. Мен ошо отдел внешней политиканы башкарып жүрдүм эле. Мен сиз менен такыр макул эмесмин. Себеби мына МИДке азыр баарын сиз жүктөп атасыз. МИД тиешелүү дипломатический контакттарды түзүп бергенге шарт коюп берет. МИДтин бул жумушу. Мисалы, поручение берилет организовать встречу между министерствами, запросить позицию такую-то деп берет. Же суроолорду берет. Просим направить предложение китайской стороне деп МИД аркылуу ал кагаздар кетет. Бирок МИДти бул жерде күнөөлөгөн болбойт да. Мен кечирим сурайм. Сулаймановтун өчүрбөй тургула, бүтүрүп болсун. Кечирип кой Сапар Жумакадырович, сиз МИД менен силер экөөңүздөр тилиңиздер бир, кылган ишиңиздер бир, ошон үчүн МИДти сиз ашта кылып атасыз. Сиз убагында МИДти алып келген дагы сиз аягына чейин кармаган дагы сиз ушундай элдин баардыгы билет. Буну танбасаңыз деле болот. Ошол иштердин башынан аягына чейин жүргүзгөн сиз, Сапар Жумакадырович. Күч органдары өзүнүн убагында баасын берет. Мен сизди мындай кылды деп аткам, бирок ошол иштин башынан аягына чейин координация кылып контролдогон президенттин атынан сиз болосуз. Ошону эч ким айта албай атат. Мен Алмаз Шаршеновичтин командасында болгон жокмун, бирок 6 жыл мен колдодум ал кишини. Мен аны танбайм. Азыр Сооронбай Шариповичтин командасында эмесмин, бирок Сооронбай Шариповичти азыр мен колдойм. Менин позициям ушундай. Болгонун болгондой айтып атам. Сапар Жумакадырович, күч органдары ушундай ишти жүргүзсө, башынан баштаса, анан кийин бул тендерге башкасына келсе болот да. Акчанын келиши, акчанын алынышы